шебер кыздардын колдоруначы мондай чукотуруп калса, значит кол аяк айымдай икемдүү. Бегайым Жунусова чүкө оюндарынын тарыхы жана маани маңызы тууралуу айтып берип жатат. Бул оюндар шамдагайлык, чеберчилик сыяктуу бир катар мүнөздөрдү калыптандыргандыктан ага элибиз кылдат жандашканын айтат. Бүгүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал Абад аймактык башкармалыгында Ноорузга карата иш-чара өткөрүлүп, улуттук баалуулуктар даңазаланды. Эң негизгиси бул символу Норуздун бул сүмөлөк да. Сүмөлөк даярдалып, бул деген баягы бат эле быша турган даам болбогон үчүн түндөсү ошону сүмөлөк бышкычакты ырлары ырдашып, оюн зоокулар өткөрүлүп, иши кылып аябай жакшы маанайда өткөрөбүз да. Ошонун себептен биз дагы бүгүн Жалал Абад аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кызматкерлери эртеңки күнгө карата кичине болсо дагы иш-чара өткөрдүк. Акырында айтып кетким келет кыргыз элине, эртеңки келе жаткан ушу Норуз майрамыбыз баарыңарга кут болсун, жакшылыктын майрамы болсун. Мекеме кызматкерлери улуттук кийимдерди дагы унутта калтырган эмес. Ата бабалардан мурас калган кийимдерди кийип, алардын ою чиймелерин таанып, келечек муунга үлгү болууну эңсешет. Биз коллектив менен улуттук Норуз майрамды тозгону чечтик. Анын арасында ошо биздин улуттук кийимдерди даңазалоонда чечтик да. Ошон үчүн бүгүн коллективибиз полностью улуттук кийимдерин кийип келди. Ошо баарыңарды Норуз майрамы менен куттуктаймын. Заманыбызда тынччылык болсун, эң негизгиси. Тынччылык болсо бардыгы болот. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал Абад аймактык башкармалыгы кыргызстандыктарды Норуз майрамы менен куттуктайт. Жалпы кыргыз элибизде ушул жаз жаңырып, жаз келип, айлана чөйрө көгөрүп, бакталаак жашылданып кирип келген Норуз майрамы менен куттуктап кетем. Ушул кирип келген жаңы жылыбызда, ушу заманыбызда тынччылык болуп, токчулук болуп, молчулук болуп, эккен эгиндерибиз түшүмдүү болуп, жалпы эле ошо элибиз аманчылыкта, ден соолугу чың болсун деп куттуктайм. Кыргызстанда 21 март Норуз майрамы катары 1991 жылдан бери белгиленет. Бул күн республиканын ар бир аймагында салтанаттуу иш-чаралар менен коштолот. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.